Урматтуу Лорд Кэмерон мырза, эң биринчиден берекелүү Кыргыз жергесине кош келиңиз. Кыргыз Республикасына расмий сапарыңыздын алкагында сизди кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Борбордук Азия регионуна болгон сапарыңыз жемиштүү өтүп жатат деген ойдомун. Анын ичинде Кыргыз жергесине дагы бул сапарыңыз ийгиликтүү өтүп, жолугушууларыңыздын жыйынтыктары биздин мамлекеттер менен элдерибиздин ортосунда түзүлгөн мамилелерди бекемдетет деп ишенемин. Биз достук мамиледеги Улуу Британияга Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчилерден болуп таанып, укуктук мамлекетти курууга, парламентаризмди өнүктүрүүгө, ошондой эле соода экономикалык жана маданий гуманитардык жаатындагы практикалык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазыбыз. Кыргыз-Британ көп кырдуу кызматташтыгы мындан ары дагы өркүндөй берет деп мен терең ишенемин. Thank you very much, Mr. President, and thank you for the warm welcome. Чоң рахмат, президент мырза. Жылы тосуп алганыңыз үчүн мен абдан кубанычтамын жана сыймыктанып атам. Бул абдан кооз өлкөгө келгениме. Абдан көп убакка узап кетти биздин жолугушуубуздун күтүшү. Бирок бул жага мен дагы эгемендүүлүккө, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн колдойбуз, суверенитетти, интеграцияны жана чек ара маселелери боюнча өздөрүнүн чек арасы болгонунда колдойбуз. Британия келгени менен негизи бекемдөөгө жана биздин кызматташууну жакшы деңгээлге чыгарууга, биз дос катары же кошуна катары айтат элек, мисалы жакшы кызматташууга бизнес боюнча, финансы боюнча болобу, билим берүү боюнча болобу, климат өзгөрүү, коопсуздук, бүт маселелер боюнча өлкөлөр менен кызматташкын келсе жана достошкун келсе, ошондуктан жаңы деңгээлге кызматташууну чыгарыш керек. Signing of the roadmap with the Foreign Minister detailing our relationship